Биринчи айым болуу баарына буйрубайт. Садыр Жапаровдун жубайы тууралуу 7 факт. Өлкө башындагы адамдардын түгөйлөрү элге ар дайым кызык, анткени алардын ийгилиги кандайдыр бир деңгээлде дал ошол адамдардан көз каранды. Бүгүн кыргызстандыктар президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдун жубайы тууралуу билгиси келгенин айтпаса дагы белгилүү. Мындан улам Жапаровдун өмүрлүк жары Айгүл Асанбаева тууралуу кызыктуу фактыларды топтодук. Маалыматтар анын буга чейинки жергиликтүү ЖМКларга берген маектеринен жана ачык булактардан алынды. Туулган жери Айгүл Асанбаева 47 жашта. Ысык Көл облусунун Төп районунда туулган. Билими жана кесиби боюнча ачык маалымат жок. Жолдошу менен кантип таанышкан? Садыр Жапаров менен жубайы Айгүл Асанбаева коңшу айылдардан болгондуктан достор менен жаратылышка эс алып чыккан күндөрдүн биринде таанышкан. Асанбаеванын эскерүүсүндө ал кезде өзү 18, Жапаров 23 жашта эле. Экөө 3 жылдай кыз жигит болуп жүрүп баш кошушкан. Туң уулунан айрылып калган. Жубайлардын айрым булактарда 5, айрымдарында 4 баласы бар экени айтылат. Бирок Айгүл айым маектеринин биринде 5 баласы бар экенин, алардын бири жол кырсыгынан келинчеги менен чогуу каза тапкан, кайнесинин уулу экенин айтып берген. Балдардын аттары Дастан, Рустам, Ринат, Нурдөөлөт жана кызы Жанайым. Тилекке каршы туң уулу Дастан былтыркы жылдын август айында жол кырсыгынан каза болгон. Ал 22 август күнү 7 апрель көчөсүндө мотоцикл менен баратып кырсыктаган. Ооруканада бир нече күн өлүм менен алышып, 26 август күнү көз жумган. Бир келүндүү болгон. Кийин экинчи уулу үйлөнүп, ата-энесин келүндүү кылган. 3 жыл чет өлкөдө жүргөн. ЖМКларга берген маектеринде караганда жолдошу саясий куугунтукта жүргөндө 3 жыл бою балдары менен чет өлкөдө жашаган. Ал кезде Польша жана Россия мамлекеттеринде болгонун айткан. Биринчи айым болуу баарына буйра бербейт. Айгүл Асанбаева ЖМКлардын бирине берген маегинде атасын тосуп алуу үчүн барганда күч органдарына кармалган уулун бошотууга жардам сурап, ошол кездеги канайым Раиса Атамбаева кайрылганын айткан. Тааныштар аркылуу чыгып 20 жаштагы уулум үчүн сурангам, бирок ал мен мындай иштерге кийлигишпейм деп жооп берген. Мен баарын бошотуп жибериши керек деп айтпайм, болгону уулум кылмыш кылган эмес, атасын гана күтүп чыккан эле. Биринчи айым болуш баарына эле буйра бербейт. Кудайдын белеги да айкөлдүк, марттык болуш керек деп ойлойм, деген Асанбаева маегинде. Жолдошун активдүү колдоп келген. Садыр Жапаров жазасын өтөп отурган кезде Асанбаева маалымат каражаттары аркылуу өз оюн дайым ачык айтып, маек берип келген. Жолдошун колдоп, нааразычылык акцияларына дагы чыккан. Булак Спутник KG.